Барыңыздарга салам. Бүгүнкү күндүн жаңылыктарын мен Элизат айтып берем. Анда кеттик. Кыңыриш 40 жылда билинбейли, 40 күндө билинип калдыбы? Мурдагы премьер-министрдин делген турак жайлары жарыяланды. УКМК тарабынан мыйзамсыз байуу жана коррупция боюнча берененин негизинде шектелген мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевке таандык делген турак жайлар жарыяланды. УКМКнын берген маалыматына караганда, кирешесин адалдаштыруу максатында Бишкек шаарынан жана Чүй, Ысык Көл областарынан кымбат баалуу, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү сатып алган. Ошондой эле элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына акчасын салып, кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн аталган активдерин ортомчу адамдарга каттаган деп айтылат билдирүүдө. Абылгазиев өкмөт башында турган кезде мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы Кумтөр Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жүргүзүп, алтын казуу үчүн кошумча жер берүү боюнча документке кол койгон деп да айтылууда. Жыйынтыгында Кумтөр алтын кенинин аянты 2 эсеге көбөйүп, 26,3 миң гектарга жеткен. Ал аянтка мөңгүлөр менен корук жерлер дагы кирет. Абылгазиев кече 26 январда УКМКга сурак бергенден кийин кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Дагы бир мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кармалды. Бул маалыматты Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Курсан Асанов октябрдагы башаламандыкта ички иштер министрлигин басып алууга шектелип суракка чакырылган. Андан кийин тергөөчүнүн чечими менен Бишкек шаардык ИИБинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат кызматы да тастыктады. Билдирүүгө ылайык, ага жазык кодексинин 245 беренесинин 1-бөлүгү имараттарды басып алуу менен айып тагылган. Элди дагы 6 ай чыдап турууга чакырган Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Садыр Жапаров Telegram каналы аркылуу жасаган кайрылуусунда Кыргызстандагы саясий процесстер май-июнь айларында токтой тургандыгын айтып, ушул жылдын апрель айында жаңы конституция кабыл алынып, андан кийин жаңы мыйзамдар иштей баштай турганын билдирген. Ал 30 жыл чыдаган элди дагы 6 ай күтүп турууга чакырып, ошондон кийин гана коррупционерлер мыйзам чегинде жоопко тартылаарын айткан. Бир күн иштей элек жатсам, жаңы бийлик иштебей жатат деген дооматыңар калыстыкка жатпайт. Коррупция менен күрөшөбүз деп өзүм билемди кылганды токтоткула. Коррупционерлерди мыйзамдуу жолдор жана мамлекеттин күчү менен жок кылабыз. Алар үчүн бир аз гана убакыт керек деген убадасын берди Жапаров. Садыр Жапаровго же анын жанындагы уюштуруучуларга журналисттер жакпай калганбы? Айтор, журналисттер шайлоо учурунда эле керекпи деген суроо жаралат. Жаңы шайланган ажобуздун ант берүү аземине журналисттер чакырылган жок. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, ажобуздун ант берүү иш-чарасына катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү чакырылган. Бир гана журналисттер чакырылган жок. Уюштуруучулар журналисттердин чакырылбаганын өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал менен байланыштырышты. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун ант берүү аземи республикалык телеканалдар аркылуу түз алып көрсөтүлүп, журналисттерге иш-чараны онлайн чагылдыруу үчүн шарт түзүлөт. Ажобуздун ант бергенин ачык асман алдында түз эфирден көрө аласыздар. Бирок жылуу кийиниңиздер, эшик суук, коронавирус илдетин жуктуруп албаңыздар. Айткандай, окумуштуулар омега-3 май кислотасы ооруну жеңгенге жардам берерин айтышты. Америкалык окумуштуулар организмде омега-3 май кислотасынын индекси жогору адамдарда коронавирус илдетинен айыгууга мүмкүнчүлүк көбүрөөк экенин аныкташты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Адистер COVID-19 жуктурган 100 бейтаптын канындагы омега-3 май кислотасын изилдеген. Алардын ичинен 14-ü көз жумганы айтылат. Оорулуулар индекске жараша 4 топко бөлүнгөн. Натыйжада 14 өлүмдүн 13-үнүн организминде омега-3 май кислотасы азыраактарга туура келген. Окумуштуулар бул пилоттук изилдөө экенин белгиледи. Ден соолукка кам көрүп, оорудан оолак болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.